Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Элдин колдоосуна мен муктаж эмесмин. Элдин колдоосуна бүгүн Кумтөр муктаж. Это где-то примерно $350 000. $350 000 президент. Аткаргыла, бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Экинчиден Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Кыргыз Республикасы 1991 эгемендүүлүктү алгандан тарта бүгүнкү күнгө чейин Кумтөр маселеси ар кандай талаштарга түшөп, бирде токтосо, бирде чуу жаратып, ары сырдуу, ары куйтуу саясат дагы деле уланып келе жатат. Мекендегенде түшүнөн чоочуп, ойгонуп, канын жанын аябаган кыргыз атуулдары Кумтөр маселеси боюнча чындыкты чыркарап айтып келишкен. Бирок чындыкты укканда дене муздап кеткен атка минерлер ар кандай жол менен бут тозуп, айрымдарын соттоп, саясий куугунтукка кабылткандагы учурлар болгон. Алардын ичинде Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Садыр Жапаров дагы бар. Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен мындан бир 10-15 күндөн мурун 3 октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу тыныштык чогулушун өткөзөм деп жарыялагам. Бүгүн тыныштык чогулушу болуп өттү. Эртең менен саат 11-де мен ошол жерде болдум. Ошол жерде болуп, саат 12:30-1-лерде кабинетиме келдим. Түштөн кийин, иш башталгандан бери мен радиону угуп отурамын кабинетимде. Радиодон менин жердештерим Алымбеков, Талант Узакбаев, Максат Сабиров, Курманбек Дыйканбаевтар сүйлөп атат. Кумтөр проблемасын карашыбыз керек, элдин пайдасына чечилиш керек, элдин пайдасына иштеш керек деп атат. Бирок айткан сөздөрү менен кылган иштери туура келиш керек деп мен эсептейм. Садыр Жапаров депутат болуп турганда Кумтөр маселесин эмнеге көтөрүп чыкты деген суроолор эл ичинде дагы деле учуп жүрөт. Маселенин чоо жайы түшүнбөгөн айрым элдер провокация калтырып, каралап кыйкыргандар дагы жок эмес. Анда чоо жайдын өзөгүнө кайрылсак. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. Садыр Жапаров Кумтөр маселесин депутат болгондо эле эмес, 2003-жылы кыргыз атуулу катары барып, Кумтөр менен таанышып, ошол жерде иштеген адистер менен сүйлөшүп, өз алдынча иликтөө жүргүзүп келген. Ошол жер соорусун соруп жаткан алтын кенде кандай коррупция жатканын билген Садыр Жапаров депутат болуп келгенде бир нече жолу Кумтөр маселесин көтөрүп чыккан. Бирок бул көтөрүп чыккан маселе эмнеге колдоо тапкан жок деген суроо турат. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 22-синде дагы карадык. 27 июнга добуш берели деп мына бир канча депутаттар, айрыкча көлдүк депутаттар, мына ушул эле Иманкожоева, Жамгырчиева болуп сурандыңар. 27-сине калтыралы добуш берүүнү. Бүгүн добуш бербейли, биз дагы сунуш берип ушу Кумтөргө катышып калалы деп. Макул деп мен 27-сине добушка макул болдук. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы диге добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Ошондуктан ар бири 45 депутат каршы берип, ошондуктан бул маселе өтпөй калды. Садыр Жапаров кыргыз жерден чыгып жаткан байлык элге калбай жатканын, коррупциялык схема бар экенин эле айтпастан, кыргыз элине зыяны тийчү химикаттар төгүлүп жатканын дагы чыркырап айткан. Могу жерде
бүт мусорлар аралашып жатат, ооба. Мына машинанын фильтри жатат, канистрлары жатат, тряпка жатат, жыгачы жатат, сиз экөөбүздөн башканын бардыгы жатат. Ушуларды алып келгенде эле уже сортировать этип өз-өзүнчө койсо болот беле. Эми сиздер айтып атасыздар, вручную сортировать этебиз деп. Менин көзүм жетпейт, ушунун ар бирөөнү бочкасын өзүнчө, канистрин өзүнчө, жыгачын өзүнчө бөлгөнгө невозможно это. Адамдын колу менен. Бул жерде 100 000 тонналаган мусор жатат. Муну мүмкүн эмес да, эми физически мүмкүн эмес. Силер бир чети туура айтып атасыңар, бизде специальный процедура бар. Аны элдерде окутабыз. Бизде азыр офис жака барсаңар, отдельный ящиктер бар, мусорный. Металлга өзүнчө, дерево үчүн өзүнчө. Бирок человеческий фактор ген бар экен. Мисалы, могул подрядчиктерчи патрак бүтүрөлүк деп, хотя отдельный контейнер болуп атса, бир 3 мусорный ящиктер чогуу алып келип бияктан. Бияка төгүп салып атышат. Бияк төгүп салып атышат, ооба. Садыр Жапаров Кумтөргө барып төө чачты тик тургуза турган фактыларды ачык көрсөтүп берген. Атайын эрежелер сакталбай уулуу заттар төгүлүп жатканын көрүп, ошол жерде иштеген кызматкерлерге суроо бергенде жооп бере албай энтиге кеткенин көрсө болот. Мисалы, күнүнө бу фабрикада канча тонна цианид колдоносуңар? 10 тонна колдоносуңар? Жок, 7 тонна колдоносуңар, Анан ошол 7 тоннадан чыккан таралардын бардыгын баягы калдыктардын бияка төгүш керек эле. Могу жерде болгону бир 30-40 эле тоннадай жатат да, например. Калган таралар каякта? Же башка жериңер барбы көмгөн? Жок, мурун эме өрттөбүз да. Өрттөчүсүңөр. Буга чейин кайсы жылга чейин өрттөчү элеңер? Аны ким капар айтып берсе, мен биякта эме иштейм да, рудникте. Күнүндө чыккан тараларды алып келип бияка көмө баштасаңар, могу жериңер мисалы 1 айда толот дейли, эң көп алганда, например. Бул жерде мындай көмбөйт. Бул техно эмес боюнча трактор келип таранын баарын талкалап, бычыратып, майдалап туруп, анан көмөбүз. Силер мисалы пленканын үстүнөн кантип трактор менен бычыратасыңар? Пленкаңар тешинип калат да. Тебеленет, тепселенет. Эми муну салсыңар. Минтип ушундай типтерге төгүп отуруп, бул эртең толуп калат. Жок, токтоп туруңуз. Сиз төктүңүз. Эми кайра чыгарып алып туруп анан талкалайсызбы? Машина бул жерге төгөт. Мына артыңарга тетиги площадкага төгөт, талкалайт, бияка түртүп туруп көмөт. Бияка түртүп салыпсыңар го эми мына, талкалабай туруп эле түртүп салыпсыңар. Бул азыр силер келаткандагы эле кылган жумуш да, азыр жаңы эле төккөн окшойт мунучу. Макул. Мен дагы бир жолу сурайын. Бул жер бүттү дейли. 1 айдан кийин толду. Силер жабасыңар, 1 айдан кийин жабасыңар эки жерде. Андан кийин кайра жаңы жерден ачасыңарбы? Кайра дагы. Ай сайын жаңыртып турасыңарбы? Бул мындай бир уровень болот да, көтөрүлөт да, тетин трансфер этет. Үстүнө коюшуп, анан бульдозер үстүнө чыгып, слой менен трамбовка жасап. Канча жылга, ушу канча жылга жетет? Ким билет? Балким 2 жылга. Эсеби жокпу? Проектси барбы? Проект болуш керек да муну. Жок, аны накты эмне бар? Бул свалка санитный тар. Өлкөбүздүн президенти Садыр Жапаров Кумтөрдү мамлекеттештирүү керек делген кадамын 17 февраль күнү Жогорку Кеңештин жыйынында 12 депутаттан турган комиссия түзүлдү. Өлкөнүн камын ойлогон өлкө башчыбыздын бул кадамдары элдин үмүтүн арттырат деп билсек болот.